шайлоонун алдын ала жыйынтыгына макулсузбу, деги эле кабыл алдыңызбы ошону? Биринчиден, бүгүнкү шайлоонун жыйынтыгы менен азыркы чыккан биринчи баштапкы жыйынтыгы менен мен таптакыр каршымын. Мен муну эч качан кандай десем буга каршы болуп туруп, шайлоонун жыйынтыгы бурмалоо менен, анан көз боемочулук менен жыйынтык чыгарылды деген эсептейм. Себеп дегенде, азыркы күнгө чейин Ош шаарында ар бир участогунан ыйлашып жүрүп кабар келип атат. Ыйлап жүрүп, жөнөкөй эмес. Мен айтайын, ал жерде мен башка талапкерлерге айта албайм. Өзүм жөнүндө жооп берсем, мен бардык жерде агитаторларды алганбыз. Алар өзүнүн каалоосу менен жүрөт, өздөрү менен чуркап жүрөт. Жок дегенде Ош шаарынан болбоду дегенде мен билбейм. Цифраны айта албайм. Мен өтө көптөгөн голос алышыбыз керек эле. А болгон ал жерде 309 дейт. Анан кайсы бир жерде Кара шаарынан деп атат 2 голос дейт. Андай болбойт. Мен өзүм ошол жактан болгондо дагы дегенден эмес. Мен просто так айтпам. Ошондой эле Чүй областынан дагы, Бишкек шаарынан дагы бардыгы атайлап бурмалоо, кээ бир кандидаттарды атайлап деңгенин чүрүү. Бул эмне дегенден? Бул өздөрүнүн көлөкөсүнөн корккондуктан ошондой болуп жатат. Ошондуктан мен шайлоонун жыйынтыгы менен макул эмесмин. Бул биринчиден. Көптөгөн мыйзам бузуучулар болуп атат. Азыркы жерде мен мыйзамдуу түр менен сөзсүз үчүн, чындык үчүн мен мурунда айтып келгем. Азыр сөзсүз күрөшөбүз. Бардыгы мыйзам негизинде.